29 апрелге карата коронавирустан 21 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми илдет жуктурган 21 жаңы учур катталды. Ошону менен республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 729 кишиге жетсе, анын теңинен көбү, тагыраак айтканда 437 бейтап айыгып чыкты. 5 апрелден тарта изилдөөгө жалпы 50.775 анализ келсе, анын бардыгына изилдөө жүргүзүлгөн. Учурда ооруканаларда 284 бейтап жатат. Алардын ичинен 10 адамдын абалы оор болуп, анын 4-өө реанимация бөлүмүнө жайгаштырылган. Ал эми 52 бейтаптын абалы орточо оор, 222 бейтаптын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Ушул тапта Кыргызстан боюнча обсервацияда 1000 адам жатат. Тилекке каршы каза болгондор 8 адам. Коронавирус чугузуп алган жаңы учурдун ичинен 6 медицина кызматкери. Ушул тапта дарыгерлердин илдетке чалдыгып калган учурлары 191ге жетти. Мындай жагдайда өлкөнүн штаттан сырткаркы башкы пульмонологу Талант Сооронбаев жаңы вируска дарыгерлердин даяр эмес болгону менен түшүндүрдү. Анткени коронавирус илдеттин жаңы түрү. До сих пор нет точных. Илдет кандай негизде жугуп жаткандыгы тууралуу дүйнө жүзү так аныктоолорду изилдеп чыга элек. Азырынча биз ооругандар менен байланышта болгондон деп тыянак чыгарып атабыз. Бейтаптар менен байланышууда бардык дарыгерлер алдын ала үйрөнүп окуп чыгышкан. Ошентсе да бул илдет оорунун жаңы түрү болгондуктан жана мурдатан бул илдетти дарылоодо тажрыйба жок болгондуктан ушундай абал болуп кетти. Анткени менен кыргыз дарыгерлери дагы акырындык менен аз болсо дагы оорудан сактануунун жолдорун үйрөнүштү. Акыркы учурларда илдетти жугузуп алган медицина кызматкерлеринин саны дагы басаңдады. Средствами защиты, индивидуальной защиты. Анын үстүнө башында дарыгерлердин жеке коргонуучу каражаттары жетишсиз болгон жагдайлар болду. Ушул тапта болсо дарыгерлерде бардыгы жетиштүү. Эми бул жерден жагдайда ким күнөөлүү же кандай болуп кетти дебей, мындан ары кандай болот, кантип илдеттен арылабыз, ошол жөнүндө ойлонуубуз керек. Дарыгерлер эскертишкендей, кооптуу илдетти кайра күчөтүп жибербөө үчүн 1 майдан тарта иштей турган мекеме ишканалар санитардык эрежелерди так сакташы керек. Ишканалардын жетекчилерине жана кызматкерлери үчүн санитардык эпидемиологиялык талаптар иштелип чыкты. На каждом из этих предприятий. Ар бир ишканада дене табын текшерген, оорунун белгилери, мисалы жөтөлү, баш оору жана башка боюнча сурамжылоо кылган жооптуу адам болот. Аталган белгилери же кайсы бир инфекциялык оорунун белгилери бар кызматкерлерди жумушка келтирбөө керек. Сырттан келген адамдар жана кызматкерлер өз иш ордуна бет кап же респиратор тагынып келиши шарт. Ал ишканаларда 5-15 күндүк дезинфекциялоочу каражаттардын запасы болушу шарт. Тазалыкты караган кызматкерлерге дезинфекциялоо чаралары күчөтүлгөндүгү боюнча көрсөтмөлөрдү берилиши зарыл. Өндүрүш имараттарын, анын ичинде иш орундарды, андагы шайман жабдыктарды, телефон, дааратканаларды дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалап жууп туруу керек. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда соода түйүндөрү жана башка иштерин улантып жаткан бардык мекеме ишканалар имараттарынын кире беришинде санитайзерлер орнотулуп, ал жерге келгендер бет кап тагынышы керек. Обязательный инструктаж лиц, ответственных за уборку. Бардык иштөөгө уруксат берилген мекеме ишканалардын жетекчилери келген адамдардын көп топтолуп калышына жол бербей, алардын ортосунда 1,5-2 метр аралык сакталышына шарт түзүшү керек. Дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Ошондой эле 3 күндө бир дезинфекциялоочу каражаттар менен жалпы тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Кире бериште дезинфекциялоочу аралашмага чыланган килемче турушу керек. Бет капты кийип жүргөндө аны кармабоо зарыл. Колдонулган бет капты кармагандан кийин колду самындап жууп, колду антисептик менен сүртүү абзел. Бет кап ным же кир болуп калганда жаңысын кийүү зарыл. Колдонулган бет каптарды утилизация кылуу үчүн ишкана жетекчиси шарт түзүшү зарыл. Ишин баштай турган ишканалардын жетекчилерине ишкананын кире беришинде санитайзерлерди орнотуу, колду туура жуу тууралуу эскертмени илүү, кызматкерлеринин жеке гигиена каражаттары, самын, дезинфекциялоочу, кол арчы, антисептиктер менен камсыз кылуу милдети жүктөлөт.